Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Никита, саламатсыңарбы? Так, Альбина, саламатсыңарбы? Сабакты баштайлык. Дарья, саламатсыңарбы? Так, маанайыңар кандай? Сабакты баштайлык. Сабакка катышууңар аябай начар болуп атат. 3-4 киши эле чыгып атат сабакка. Эмне үчүн сабакка катышпай атасыңар? Бүгүнкү биздин сабагыбыз кыргыз тили сабагы. Бүгүн жаңы теманы өтөбүз. Жактуу жана жаксыз сүйлөмдөр. Жактуу жана жаксыз сүйлөмдөр. Биринчиден, биз сабактын максаттарын окуп чыгалык. Биринчи максатыбыз бул билим берүүчүлүк максат. Окуучулар жаксыз жана жактуу сүйлөм боюнча маалымат аласыңар. Өнүктүрүүчүлүк максатыбыз тема аркылуу кыялданууңар, элестетүүңөр, эске сактооңор, сөз байлыгыңар, кеп маданияттуулугуңар, кыргыз тилине болгон сүйүүңөр калыптанат. Тарбиялык максатыбыз кыргыз тилин сыйлоого жана нукура кыргызча катасыз жазууго, сүйлөм маданияттуулукка тарбияланасыңар. Азыр силер менен өтүлгөн тема боюнча суроолорду бергим келет. Биз мурдагы сабагыбызда атама сүйлөм боюнча жаңы тема өткөнбүз. Атама сүйлөм. Эми силерге суроо: кандай сүйлөмдөр атама сүйлөм деп аталат? Домашнее задание, да? У нас на прошлом занятии мы с вами ознакомились с назывными предложениями. Айназик, саламатсыңарбы? Атама сүйлөм. Кандай сүйлөмдөр атама сүйлөм деп аталат? Бергиле суроого жооп берели. Кандай сүйлөмдөр атама сүйлөм деп аталат? Затты, туура окуяны, жаратылышты. Так. Дагы кандай сүйлөмдөрдү атама сүйлөм деп айтабыз? Никитадан башка Айназик. Аскат чыктыбы бүгүн сабакка? Аскатбек жөнөкөй сүйлөмдү. Так, туура, бир тутумду, туура. Так, эстедик, мисалы күн, көчө, фонарь, дарыкана. Никита, туура. Затты, Айназик затты, окуяны, жаратылыш көрүнүштөрүн атап көрсөткөн бир тутумду сүйлөм атама сүйлөм деп аталат. Азаматсыңар, жакшы. Мисалдар азыр жазып атасыңар, жай, таза аба, түн, көк деңиз. Жакшы. Атама сүйлөм аркылуу биз эмне дедик элек? Шартты, пейзажды, көрүнүштү, окуянын жана мезгилин ачык так сүрөттөгө болот. Ошондуктан ал көркөм адабиятта, макалаларда көп колдонулат деп айтабыз. Кана баарыңарга дагы мисал келтиргилечи. Атама сүйлөм шартты, пейзажды, көрүнүштү сүрөттөгөн сүйлөмдөрдү. Мисалдарды келтиргиле. Приведите, пожалуйста, примеры атама сүйлөмдөргө. Атама сүйлөмдөргө шартты, пейзажды, көрүнүштү, окуянын ордун, мезгилин ачык так сүрөттөгөн сүйлөм түзгүлө. Мисал келтиргилечи. Мисал. Мурдагы сабактардан мисалдарды. Таза аба, жайылган мал, туура, жакшы. Дагы. Аскат, туура. Тынчтык, май, эмгек. Азаматсың, Никита, туура. Дагы. Айназик, кыздар, иштейбиз бардыгыбыз. Ушул өтүлгөн тема боюнча суроолор пайда болду. Кимде суроо бар? Бардыгы эле түшүнүктүү деп айткансыңар, жакшы. Эми азыр бардыңар дептериңерди ачкыла. Китептериңерди ачкыла. Китептеги 35-беттеги
жактуу сүйлөм. Караңгы түн, туура, тынч, күзгү нымдуу аба, суук, азаматсың Никита, жакшы. Азыр китептериңерди ачкыла, 35 бет, 8 параграф. Бүгүнкү биздин темабыз жактуу жана жаксыз сүйлөмдөр. Жактуу жана жаксыз сүйлөмдөр. 35 бетти ачкыла. Күз суук, туура, Айназик, жакшы, азаматсыңар. Жактуу сүйлөм. Бүгүнкү биздин темабыз жактуу сүйлөм. Орусча личные предложения. Кана мага кимдер айтасыңар? Какие предложения мы называем личными в русском языке? Кто может мне назвать? Вначале мы с вами давайте повторим, какие предложения в русском языке называются личными. Личными у нас есть личные предложения, есть безличные предложения. Кана, кимдер айта аласыңар? Личные предложения. Подлежащее. Что подлежащее? Это предложение, в котором существительное это определенно. Так, хорошо, правильно, молодец. Личное предложение это подлежащее, а точнее что? Действующее лицо в определенных личных предложениях подразумевается через форму сказуемого, заключающейся в личных аффиксах. Тура, Айназик, тура. Эми кыргыз тилинде белгилүү жактуу сүйлөм биринчи же экинчи жактагы этиштик баяндоочтон түзүлөт. Мындан этишке уланган жак мүчө аркылуу ээнин кайсы жакта сөз болору белгилүү болуп турса да, ал талап кылынбайт. Мисалы келтирелик. Мисалы, кашанын ичиндеги сөздөр жок, сүйлөмдөр, бирок биз ошол экинчи жактагы ээ бар экенин кашага алдык. Мисалы, сууну сиңген жерге куй. Сөздү укканга айт. Сен сууну сиңген жерге куй, сөздү укканга айт. Экинчи жакта турат, туурабы? Сен эмнени эксең, ошону оросуң. Эмнени эксең, ошону оросуң. Биз айттык эрежеде. Сүйлөм биринчи жана экинчи жактагы этиштик баяндоочтон түзүлөт деп. Значит, у нас сказуемое должно стоять в первом и во втором лице. Мында этишке уланган жак мүчө аркылуу энин кайсы жакта сөз болору белгилүү болуп турса да, ал талап кылынбайт. Мисалы айттык, сууну сиңген жерге куй. Сөздү укканга айт. Эмнени эксең, ошону оросуң. Кийинки мисал. Баралыбы? Мейли барса баралы. Мейли барса барам. Бул жерде экинчи жакта турарын сөздөр айтып атат. Барса баралы, барса барам биринчи жакта. Окуса окуймун. Эки алсам эки алам. Сага эмне? Барбайм дедим, барбайм. Ошол жерден биз айтып атабыз, что посеешь? Ой, бул мисал эмес экен. Эки окуса окуймун, эки алсам эки алам. Сага эмне? Барбайм дедим, барбайм. Окуса окуймун кайсыл жакта турат? Кана кимдер айтасыңар? Окуса окуймун кайсыл жакта турат? В каком лице стоит здесь? Окуса окуймун. Жактын мүчөлөрү окуймун. Биринчи жак, туура, Айназик. Эки алсам, туура, Бүбүсара, туура. Эки алсам, эки алам, сага эмне? Эки алсам, эки алам. Кайсыл жакта турат? Эки алсам, туура, Айназик, туура. Так, барбайм дедим, барбайм. Түшүнүктүү да? Эми мисалы, Кокуяй, сен кандай күнгө туш кылгансың? Кокуяй, сен кандай күнгө туш кылгансың? Кайсыл жакта турат бул сүйлөм? В каком лице? Бүбүсара, туура, экинчи жакта. Сен кандай күнгө туш кылгансың? Айназик, туура. Биз барабыз да баарын көрөбүз. Кайсыл жакта турат? Биз барабыз, Бүбүсара, туура. Биз барабыз да баарын көрөбүз. Никита, туура, үчүнчү жакта. Биз барабыз, баарын көрөбүз.
туура, Айназик, туура. Ошондо биз силер менен эрежени окудук. Жактуу сүйлөм биринчи жана экинчи жактагы этиштик баяндоочтон түзүлөт деп, Эми кийинки биздин жаксыз сүйлөмдөр, жаксыз или безличные предложения. Так, безличные предложения, само слово подсказывает, то есть сказуемое стоит, не стоит и не может быть подлежащего, да, называется безличным. Эси жок, баяндоочтон гана түзүлгөн сүйлөм жаксыз сүйлөм деп аталат. Безличное предложение – это односоставное предложение, в котором имеется лишь сказуемое и нет, не может быть подлежащего, называется безличным. Эси жок, баяндоочтон гана түзүлгөн сүйлөм жаксыз сүйлөм деп аталат. Жаксыз сүйлөмдүн баяндоочу үчүнчү жакта жекелик түрдө турат. Жаксыз сүйлөмдүн баяндоочу үчүнчү жакта жекелик түрдө турат. В безличном предложении сказуемое стоит в третьем лице и в единственном числе. Давайте попробуем составить предложение. Жаксыз сүйлөмгө мисал келтире аласыңарбы? Безличное предложение. Эси жок, баяндоочтон гана түзүлгөн сүйлөм. Жаксыз сүйлөмгө баяндоочу. Так. Үйдө ысык, Айназик, так, жакшы, дагы. Жумуш жасалган, туура, жакшы. Эми ушул жаксыз сүйлөмдөр 3 түрдө болот экен. Мисалы, жаратылыштын абалын билдирүүчү сөздөр, адамдын ал абалын билдирүүчү сөздөр, тактоочтук мааниде пайдалануучу сөздөр. Мисалы, эшикте бүркөк, эшикте суук, кечинде шамал, бул ишти бир күндө бүтүрүүгө болот. Биз айттык, жаратылыштын абалын билдирүүчү сөздөр деп, эшикте бүркөк. Айназик топ менен ойнойт. Никита, жакшы, бирок туура. Так, эшикте бүркөк, эшикте суук, кечинде шамал, бул жаратылыштын абалын билдирүүчү сөздөр менен сүйлөмдөр түзүлгөн. Туурабы? Жаратылыштын абалын билдирүүчү сөздөр. Ушул сүрөт боюнча караңгылады, согот, муздайт. Кана сүйлөм түзүп көргүлөчү, жаратылыштын абалын билдирүүчү сөздөрдү катыштырып. Караңгылады, согот, муздайт. Эшик караңгылады, туура. Так. Дагы, согот. Бүгүн эшик муздайт. Так, бүгүн аба ырайы, аба ырайы. Туура, жакшы. Дагы. Согот бул кайсыл мааниде? Дует, согот. Дует, скажем, холодный ветер. Вот как безличное предложение. Какое предложение вы можете составить? Суу муздайт, туура, жакшы, Никита. Дагы. Шамал катуу согот. Бул жерде бирок шамал катуу согот дегенде, Айназик, есть подлежащее. А мы с вами сказали, что здесь не может быть подлежащего, и оно стоит что? Так. Жакшы. Эми кийинкиси бул адамдын ал абалын билдирүүчү сөздөр болот экен, Адамдын ал абалын билдирүүчү сөздөр. Жаксыз сүйлөмдөрдө адамдын ал абалын билдирүүчү сөздөр. Азыр түш көрөт, уктай албайт, оорук сунат деген сөздөр менен адамдын ал абалын билдирүүчү сөздөрдү катыштырып, жаксыз сүйлөм түзгөнгө аракет кылалык. Бул сүрөттөрдө эмне тартылып турат? Кыз уктап атат, түш көрүп атат, бирок кыялданып Париж жөнүндө, же болбосо Рим жөнүндө бир кыялдын. Бүгүн Никита түш көрөт. Айназик, Никита түш көрөт дегенде бул жерде ээси бар сүйлөм болуп калды. Дагы.
Жаксыз сүйлөмдү биз эмнени айтып атабыз? Ээси жок. Баяндоочтон гана турган, түзүлгөн сүйлөм, жаксы сүйлөм. Ээси жок, то есть без подлежащего. Кана адамдын ал абалын билдирүүчү сөздөр. Түш көрөт, уктай албайт, ооруксунат. Кана мисалдар барбы? Так, кийинкиси жаратылыштын абалын билдирүүчү сөздөр. Азыр эле сүйлөмдөрдү түздүк, караңгылады, согот, муздайт деп. Эми тактоочтук мааниде пайдаланылуучу сөздөр. Тактоочтук мааниде пайдаланылуучу сөздөр. Тактоочито наречие. Да? Тактоочтук мааниде пайдаланылуучу сөздөр. Мисалы, суук, ысык, уят, керек эмес. Кана ушул сөздөр менен жаксыз сүйлөмдөрдү бүгүн суук, жакшы, жакшы, дагы. Туура, жакшы. Бүгүн ысык, макул, жакшы, дагы. Уят, керек эмес. Уят деген сөз бул кантип аба ырайы абдан суук. Никита, жакшы, бирок жаксыз сүйлөмдөрдө ээси жок болот, без подлежащего. Вы когда говорите аба ырайы, здесь уже что? Есть подлежащее, да? Тактоочтук мааниде пайдаланылуучу сөздөр менен жаксыз сүйлөмдөрдү. Так. Туура. Никита, түшүндүм. Туура, жакшы. Суук, ысык, бүгүн уят болдук. Жакшы, туура, айнасик азаматсың. Керек эмес деген сөз. Керек эмес, ненужное. Не нужно. Африкада ысык, жакшы, Никита, жакшы. Бизге топ керек эмес. Аскатбек, азаматсың, жакшы. Так, түшүнүктүү, Эми биз кайра артка кайрылып кайталайлык. Бүгүнкү биздин жаңы темабыз жактуу сүйлөм. Белгилүү жактуу сүйлөм биринчи же экинчи жактагы этиштик баяндоочтон түзүлөт дедик. Мындан этишке уланган жак мүчө аркылуу ээнин кайсы жакта сөз болорун белгилүү болуп турса да, ал талап кылынбайт. Мисалы, сууну сиңген жерге кой, сөздү укканга айт. Эмнени эксең, ошону ороосуң. Же болбосо, кандай күнгө туш кылгансың? Барабыз да баарын көрөбүз. Бул жактуу сүйлөмдөр. Кийинкиси бул жаксыз сүйлөмдөр, безличное предложение. Ээси жок, баяндоочтон гана түзүлгөн сүйлөм жаксыз сүйлөм деп аталат дедик, Жаксыз сүйлөмдүн баяндоочу үчүнчү жакта жекелик түрдө турат. Мисалы дедик биз, эшикте бүркөк, эшикте суук, кечинде шамал. Бул ишти бир күндө бүтүрүүгө болот. Анан жаксыз сүйлөмдөр 3 категорияда сөздөр булар. Жаратылыштын абалын билдирүүчү сөздөр, караңгылады, согот, муздайт, адамдын ал абалын билдирүүчү сөздөр. Азыр ушул сөздөр менен биз сүйлөмдөр түзөбүз. Адамдын ал абалын билдирүүчү сөздөр, тактоочтук мааниде пайдаланылуучу сөздөр деп. Эми дептериңерди ачкыла. Көнүгүү 48. Дептериңерди ачсаңар, китептериңерди ачып, көнүгүү 48, 40 бетти таптыңарбы? Көнүгүү 48, 40 бет. На странице 40, упражнение 48, открываем. Сейчас будем выполнять это упражнение. Бизге тапшырма, төмөнкү сөздөрдү катыштырып, сүйлөм түзгүлө. Баяндоочтун алдын сызгыла. Суроо бергиле. Биринчи, караңгылады, жыттанат, согот, муздайт, кечкирет.
ушул сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзгүлө. Үлгүсү жазылып турат. Тоодо күн караңгылады. Тоодо күн эмне болду? Бул жерде не написали вопросительный знак. Тоодо күн эмне болду? Кана төмөнкү сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзгүлө. Караңгылады, жыттанат, согот, муздайт, кеч кирет. Давайте попробуем составить предложение. Караңгылады, жыттанат, согот, муздайт, кеч кирет. Тапшырма. Тапшырма түшүнүктүүбү? Караңгылады, жыттанат, согот, муздайт, кеч кирет. Эшикте каттуу жыттанат. Каттуу жыттанат. Айназик. Эшикте эмне каттуу жыттанат? Каттуу каттуу жыттанат деп кичине туура эмес сүйлөм түзүп койдуңар. Дагы бир сыйра карасаңар. Караңгылады, жыттанат, согот, муздайт, кеч кирет. Караңгылады — это стемнело. Жыттанат — пахнет. Например, так, жайда түн кеч кирет, туура, жакшы, жайында, жайында. Так, дагы согот, дует. Здесь значение дует. Муздайт, похолодает или похолодело. Кеч кирет — это так. Макул, жакшы. Экинчи сүйлөм экинчи үлгү боюнча уктай албайт. Азыр аба ырайы муздайт, же күзүндө аба ырайы муздайт деп койсок болот. Кышында аба ырайы муздайт. Туура, Айназик, жакшы. Эми экинчи үлгү менен Мурманскты муздайт. Жакшы, дагы. Эмне үчүн Мурманск? Себеби ал аябай түндүктө муздак. На севере, да, на север России, поэтому Мурманскта деп мисал келтирдиңер. Туура, жакшы. Көчөдө кеч кирет. Эми жакшы, азаматсыңар. Экинчи үлгү менен уктай албайт, чыйрыгат, каалайт, оруксунат, түш көрөт. Уктай албайт, чыйрыгат, каалайт, оруксунат, түш көрөт. Бул эмне деген сөздөр? Кана которолукчу биринчи. Уктай албайт, не спится, да? Здесь имеется в виду, когда человеку очень плохо, когда человек болеет, уктай албайт. Чыйрыгат, знобит его, когда он болеет. Чыйрыгат, знобит. Каалайт, желает. Что он? Здесь все состояния, желания человека. Каалайт, оруксунат, болезненно себя чувствует или неважно себя чувствует. Түш көрөт. Кана, Айназик, ооруган киши жакшы уктай албайт. Айназик, бул деген жакшы сүйлөм. Анан ооруган киши бул уже ээ болуп калат. Ооруган киши бул это подлежащее. А мы сказали, что безличные предложения без подлежащего. Ээсиз сүйлөм. Жакшы, Айназик. Бирок биз эени алып коюшубуз керек. Уктай албайт, чыйрыгат, каалайт, оруксунат, түш көрөт. Уктай албайт, не может заснуть. Байлыкты түш көрөт. Жакшы, Бибисайра. Так, Кристина дагы уктай албайт. Никита, жакшы. Бирок биз жакшы сүйлөмдөргө мисал келтирип атасыз, жакшы сүйлөм. Байлыкты каалайт. Туура, Аскатбек, байлыкты каалайт. Эми үчүнчү саат болуп калдыбы? Так,
Üçüncü, soğuk, ısık, uyat, керек емес.